Сузакта спорттун волейбол түрү жакшы жолго коюлган. 4 жыл мурун атайын сынактын негизинде жаштык Сузак курама командасы түзүлүп, алар 2012 жылы өлкөнүн биринчилигин алууга жетишишкен. Эми райондун чемпиондорун кайрадан аныктоо үчүн бул аймакта 1 жылдык волейбол эстафетасы башталды. 1 жылдык волейбол эстафетасы башталды. Волейбол турнирине келген Өнүгүү партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев өлкөнүн намысын коргогон спортсмендерге спорт ынтымактын жана биримдиктин оюн экендигин айтып, өнүгүүгө кеткен жол бирге болоорун баса белгиледи. Бул жерде биз ушул иш-чараны өткөзүп атып, бүгүнкү турнир бул ынтымактын турнири деп, биримдиктин турнири деп, жакшылыктын турнири деп эсептейм мен. Бул жерде биз биригип, бул жерде ар кайсы эл өкмөттөн келген инсандар менен таанышып, бири-бирибизге жакшы сөздөрдү айтып, бири-бирибизге жакшы көңүл буруп, аларга жакшы сөздөрдү айтып, мына ушун менен биз биримдикке келебиз, урматтуу туугандар. Өнүгүү прогресс партиясынын демилгеси менен уюштурулган бул волейбол мелдешине 13 команда катышса, жалпы байге фонд 500 000 сомду түздү. Башка жакта жашаган болсо, пропискасы жок болгон болсо, ал оюнчулар катышпайт да бул нерсеге. Биринчи орунга 200 000 сомун, экинчи орунга 150 000, үчүнчү орунга 100 000, төртүнчү орунга 50 000 сыйлыгы бар байгеси. Оюндун жыйынтыгында Кызыл Туу, Кара Дарыя, Барпы жана Кыз Көл айыл аймактарынан келген командалар алдыңкы орундарга жетишишти. Райондогу бардык айыл өкмөттөрдүн башын бириктирген мындай беттешүү эми ар сайын болуп турмакчы. Биз бул жаш Сузак командасы 4 жылдан бери тренировка кылып, оюндарга катышып келатабыз. 2012 жылы Кыргызстан чемпиону болгонбуз. Оюн өтө жакшы болуп атат. Жакшы, мындайды күтпөдүк эле биз. Өтө чоң кубанычтабыз, бардык жаштар эле кубанычта го бердеги. Райондогу бардык айыл өкмөттөрдүн башын бириктирген мындай беттешүү эми ар сайын болуп турмакчы. Уюштуруучулардын айтымында 1 жыл бою уланган кичи мелдештердин жыйынтыгы 2015 жылдын сентябрь айында чоң чемпионат менен аягына чыгат.